Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Россия Федерациясында өзгөчө Москва жергесинде жаңы паспорт алган кыргыз жарандарды, биометрикалык паспорт алган кыргыз жарандарды тез-тез текшерип атат деген сөз бул чындыкка дал келбейт. Bunun себеби болсо, көп мекендештер Кыргызстандан Россия Федерациясына учуп келатканда аэропорттон чегара кызматкерлерди ошо биометрикалык паспорт алган мекендештерди узагыраак текшерип атат. Анын себеби болсо, тилекке каршы көп мекендештер Россия жергесинде иштеп жүргөндө эки жана андан ашык мыйзам, административдүү мыйзам бузуу болуп, ошонун кесепетинен кирүүгө чектөө коюлуп калган. Ал жарандарга жалпак сөз менен айтканда кара тизмеге кирип калган. Анан кийин ал мекендешибиз Кыргызстанга барганда паспортун алмаштырып, жөн эле паспортун алмаштырбай, аты жөнүн дагы алмаштырып, Россия Федерациясына жаңы ат менен киргенде ошол кишилерди аныкташ үчүн көбүрөөк узагыраак мөөнөткө текшерүү болуп калып атат. Бул жерден учурдан пайдаланып айта кетчү нерсе, паспорт алмаштырып атканда ЦОН деп коет, Центр обслуживания населения. Ошол жерден ар бир адамга ИНН ыйгарылат. ИНН болсо бул индивидуальный идентификационный номер. Ал ар бир адамга өмүрүндө бир эле жолу ыйгарылат. Ошонун негизинде паспорт аты жөнүндө 1000 алмаштырса дагы ошо ИНН аркылуу Россия Федерациясынын чегарачылары ал кишини кара тизмеде экенин тез эле аныктап коет. Ошон үчүн ошону да эске алыңыздар мекендештер. Дагы бир толуктап айта кетчү нерсе, Россия Федерациясында 115-чи миграция тууралуу федералдык мыйзам өзгөрүү кирген. Эми мекендештерибиз Россия Федерациясына киргенден кийин ар бир мекендеш сөзсүз түрдө бармактардын отпечаткасын тапшырыш керек, андан тышкары сүрөткө түшүп бериш керек. Андан тышкары жылына бир жолу анализдерди өтүп туруп, Россия Федерациясына ден соолугу чың экенин жана кылмыш керек эмес экенин тастыктап бериш керек. Ошон үчүн мыйзам бузбаңыздар мекендештер, мыйзамдуу жолдо эмгектениңиздер. Сак саламат болуңуз, аманчылык, эсенчилик болтуруңуз.